Дорынбек Сандыбаевдың кабинетінде Өмірлік Суаналиев, İsmail Sağ, İsmail Сақтың кабинетінден Прогенканың кабинетінен Масалиевден ишти. Масалиев Абсамат Масалиевтің ошондо жанагы окуп атыптыр дегенди биз далилдеп чыкканда не деген чуу көтөрүлүп Кыргызстанда? Не деген чуу көтөрүлүп? İsmail Sağ'ın kабинетинен чыккан. Менин да кабинетимден чыккан. Абсамат Масалиевтің кабинетинен чыккан. Мына көрүп атпайсыздар. Неме бар элге. Алишер Абдумомунов. Чыгып, бейөкмөт уюмдарда массалык алынып каражаттарда аябагандай чоң көтөргөнбүз. Ошондон кийин бир астынып калган. Азыр эми мына Кыргыз коопсуздук кызматынын төрагасынын кабинетиндеги телефондон, кызматтык телефондон жазылып алгандан кийин чоң маселе чыгыш керек. Чоң маселе чыгыш керек. Бул оңой маселе эмес. Урматтуу кесиптештер, бул мамлекеттин коопсуздугуна чоң маселе туудурат. Өтө чоң, улуттук коопсуздукка чоң маселе туудурат. Мен коопсуздук кеңешинде иштеген киши катары айтайын. Не деген гана сырлар айтылат телефон аркылуу. Коопсуздук комитети менен. Легком для спецслужб Кыргызской Республики, тогда, когда прослушивается личный телефон. Личный служебный телефон председателя ГКМ. Позор. Да, он и заявляет, что я отныне буду по поручению президента, я лично буду курировать. Я не могу говорить, что это. Но курировать, сами понимаете, что такое. И этот человек просит, чтобы они немедленно создали службу безопасности. Дорогие друзья, своего заместителя, своего заместителя предлагает начальникам службы охраны Джили. Вооружать надо их, говорит. Это говорит о том, что мы как государство не состоялись. Открыто должны признавать. От того, что на площади или там, поздравляя кого-то, там будешь орать и кричать, в свое время Жанат Раматов Бекманатовсының айтты, Астарташ шығып, жекшет деп тұрса, аябай қорқытып қойған қорқытынан сөйлей албай қалды. Бұл кіші аябай қорқытты. Биз ошончун корконубуздан сүйлөй албай эле калдык го. Мындай коркутуу түрлөрдө Азыр деле коркуп отурабыз мына жерде. Сырттан келгендер абайлаш керек. Ушундай маселелер менен Кыргызстанда кандай жагдайга чыгылыш керек. Мына эми Назарбаев акча берди, 10-жыл аябай оор абалда кептелдиңер, кыйын абалда кептелдиңер. Бишкекте бир мектепти, Ошто бир мектепти куруп, 1-сентябрда ачканда мен өзүм катышайын деген ниетим билдиргенин билем. Андан бери 6 жыл өттү. Акчасын алганбыз. Акчасын алганбыз. Эми ачылып атыптыр что. Бүтүп турат. Ошол өзүнүн сууда сүзө турган бассейнинин бардык шарттарына Евростандарт 3 миллион доллардын тейлеги болушу керек. 1 миллион доллардан болчу. 3 миллион доллардын тейлеги болушу. Экинчиси, кечээ мына нарында Жумгалда болсо керек, түрк кадына курулуучу бир мектеп бар. Баягы мектепти карап көрсөңүздөр, ушул силкинип кетсе, бүт эле окуучулар Кудай сактасын ошол басында калышат. Ошол акча кечээки парламенттик шайлоого иштеп кетиптир деп айтылат. İşte kim işte? Bilimler Ministrliği'ne Bütün Kırgızistan işletip koydu o şartta. Kayda karşılar. Bana uşunu uyağı bastan yerinde geçer şayrılığı işlep gitti. Kim çoğdu? Uşundan keyin bizden dışkı, bölöktöştör, bu Kırgız'da yardım vereyim degen işin alalım. Kalmasın alalım. Kalmasın var mı uşundan keyin? Ola uşundan.